Саламатсыздарбы, урматтуу жердеш мекендештерим. Урматтуу мекендештерим. Ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Тілеген тілегіңіздер, дуаларыңыздар жараткан тарабынан кабыл болсун демекчимин. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү менен чыккан себебим саясат боюнча, шайлоо боюнча. Мынакей өзүңүздөр жакшы билесиздер, Жогорку Кеңешке бир мандаттуудан мөөнөтүнөн мурда 3 округтан кайра шайлоо болгон жатат. Ош обласы, Кара Суу району, Ош шаарынан, менимче жаңылбасам, Баткен областынан. Ушул жылдын 2024 жылдын 28 апрелде шайлоо болот. Ал жерден 3 депутат кетти, барыңыздар жакшы билесиздер. Урматтуу мекендештер, ушуга кайдыгер карабай, адилеттүүлүктү сүйгөн, чындыкты талап кылган уул кыздарыңыздарды шайлаңыздар. Жана ушул социалдык сеттерде же башка чөйрөдө жүргөн, то есть саясатта жүргөн, башка жакта жүргөндөр болобу. Мен активистмин, мен Кыргыздын чыныгы патриот уулумун, өлкөмдү сүйөм, мамлекетимди сүйөм дегендер ат салышкыла коркпой. Кайдыгер болбогула. Антпесеңер, урматтуу мекендештерим, баягы байдын балдары, же болбосо өлкөнү талаптонгон байлар өздөрү барышы мүмкүн. Азыр мен угушумча мына ушул шайлоого Кара Суу районунан 8 кандидат баратат дейт. Башка Ош шаарынан бир эле кандидат экен. Баткенден канча экенин билбейм. Эртең акыркы күн документтерин тапшырып жүргөн. 8 апрелге чейин болгон баягы каржы жагын төлөп бүтүүчү күн болуш керек менин билишимче. Эгер билимиңер бар болсо, 25тен өтсөңөр, чыныгы мамлекетине күйгөндөр коркпой, үркпөй атсалышкыла. Жөн эле социалдык сеттерден, Facebook, TikTok, Instagram жана башка YouTube'тан отуруп алып, пост жазып коюп, же бир сүйлөп коюп, бири-бирине мактап коюп отургандан эч нерсе чечилбейт. Силер каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, Жогорку Кеңешке баары 3 депутат келет. Дагы 3 жыл бар мөөнөтү бүтөрүнө булардын. Мына ошол бийик трибунадан сүйлөгөнгө толук кандуу укук аласыңар. Бирок кандай адамдар барыш керек ал жерге? Албетте, экс-акимдер, экс-губернатор, жана бизнесмендер, экс-чиновниктер барганга болбойт. Жөн эле убаракерчилик бул. Байларга да айтарым. Себеби экс-аким, экс-губернатор, экс-министрлер барган менен эч нерсе чечпейт ал жерден. Мурун болуп иштеп кетеби, кийин иштешеби, айырмасы жок. Анткени кнопка баскыч гана болот ал жерден. Жок, Жогорку Кеңеш өзүнчө орган. Азыр көрүп атасыңар эмне болуп атканын. Жогорку Кеңешке мыйзамдуу атсалышканга ар бир жаранын укугу бар. Эгерде тиешелүү документтери бар болсо, жогорку билимдин ээси болсо, бул мыйзам бузуу болуп эсептелбейт. Урматтуу мекендештерим, жердештерим, ошондуктан кайдыгер болбой барыңыздар. Муну бийлик да туура түшүнөт деп ойлойм. Анткени мыйзамда так жазылган, конституцияда дагы жол берет ачышканга. Чыныгы өлкөнүсүн сүйгөн адамдар учетко карабайт. Маселен, Баткенге Нарындан, Көлдөн, Бишкектен туруп атсалышсаңар да болот. Мына Чүйдөн дагы атсалышпадык беле, Бишкек шаарынан, 7 областтан, ар кайсы жактан келгендер. Учетко карабайт. Ошондуктан кайдыгер болбой, кандидат болуп чыккыла. Болбосо туура эмес болуп калат. Кыргызда жакшы сөз бар. Мен YouTube каналыма чыгып сүйлөсөм, ал жерде киши аз экен, анан Facebook'a чыгып сүйлөп атам. Азыр бир аздан кийин TikTok'ка да чыгышы мүмкүн. TikTok'ко түз эфирге кирип көрө элекмин. Азыр кирем. Зрением начар, окулбай атат. Азыр Чыңгыз рация. Камактас. СИЗОдо камактас го дейт.
Мен туура Кемпир-Абад боюнча 6 ай камалып чыккам. Азыр үй камагындамын. Бишкек шаарынан чыкканга болбойт. Бишкек шаарынан саат эртең мененки 6-дан кечки 10-га чейин гана ичинде жүрө алабыз. Шайлоого катышкан мыйзам бузуу болуп эсептелбейт. Биз соттолгон жокпуз. Сот иши азыр дагы жүрүп атат. Ар бир жуманын 3-чү күн сайын дагы деле сот иши болуп жатат. Эми Кудай маңдайга жазганды көрөбүз да. Бирок бул шайлоого катышкан ошол сот жүрүп аткан адамдар деле катышканга толук укугу бар. Ал мыйзам бузуу болуп эсептелбейт. Аларды эмне чыгарбай атышат дейт. Мен да так билбейм, бизге да айтпайт. Азыр жашыруун өтүп жатат. Ал жөнүндө мен да билбейм. Урматтуу мекендештер, Кыргызда жакшы сөз бар. Ушул шайлоого катышкыла деген себеби эмнеде? Кыргызда ат башына күн түшсө ооздугу менен суу ичет дейт. Эр жигиттин башына күн түшсө өтүгү менен суу кечет дейт. Эл башына күн түшсө кыштын күнү үй чечет дейт. Мунун маанисин терең ойлоңула. Кыштын күнү чечет десе таң калбаңыздар. Азыр жер тамда, же ташта жашайбыз. Жок. Илгери ата бабабыз көчмөндүү эл болгон. Боз үйдө жашачы. Эл башына күн түшкөндө боз үйүн чечип кетишчи, туурабы? Ошондуктан бул сөз айтылган. Азыр да кайтарым. Кыйынчылыкты көрүп азап жеген адамдар кайдыгер болбой, болор болбос акча кетет. Ооба, аны бири-бирин колдоп жардам берип таза адамды алып баргыла. Эгер бийликке же байларга көз каранды болуп баргандарды көрүп атабыз, аягы эмне болуп бүтүп атканын. Туурабы? 100 000 сом төгүлөт. Центризбиркомго, борборлук шайлоо комиссиясына. То есть күрөө катары. Андан сырткары кыргыз туусуна, эркин туусуна 10 000ден 30 000 сомго чейин шартына жараша теге программасын жарыялаганга ал жеңге төгөт. Ошентип 130 000 тегереги болот. Эми миллион кетирсе деле болот, бирок ал кетирип кереги жок. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эгерде катышам деген балдар, кыздар болсо, эл колдосо, мен да колуман келишинче жардам бергенге даярмын. Акчасы жок болсо, акча чыгарып берели. 1000 сомдон болсо да, 500 сомдон болсо да, 100 сомдон, 5000 сомдон болсо да шартына жараша кылып. 200 адам 1000 сомдон чыгарса 200 000 болот. Жетет ошол. Мен дагы 1000 сомбу, 500 сомбу, 5000 сомбу колуман келген жардам бергенге даярмын. Эгерде чыныгы өлкөсүн сүйгөн патриот уулу кыздар катышса, программасы жок болсо, таң атыкча болсо дагы жазып бергенге даярмын, колуман келишинче. Дагы бир нерсе айтайын, урматтуу мекендештер. Айылдын патриот уулу кызын колдобогула. Райондун патриот уулу кыз жигиттерин колдобогула. Шаардын патриот уулу кыз жигиттерин колдобогула. Улуттун, Кыргыз мамлекетинин патриот уулу кыз жигиттерин колдоңуздар. Бир райондун гана депутаты болуп чектелбейт алар. Алар бир областтын гана патриот уулу кызы болуп чектелбейт. Алар бир шаардын эмес, бир айылдын эмес, улуттун, Кыргыз мамлекетинин патриот уулу кызы болуп эсептелет. Урматтуу жердештерим, терең ойлоңуздар. Качанга чейин жүрө беребиз? Жемне ошо байлардан, мамлекет талкалап тоногон байларды, ууруларды колдоп өмүр бою жүрө беребизби? Же алардын балдарын, эмне алардын атасына, же балдарына мурас болуп калды беле? Депутаттык кресло, министрлик, жетекчилик кызматтар. Эмне үчүн карапайым элдин балдарын колдоп чыгарбайсыңар? Эгер мындай темп менен кете берсек, анда баарыбызды кошоматчы кыласыңар. Көзү тирүүсүндө баркын билбей, ошол эле Абдрахманов, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Байел Исекеев окшогон аталарыбызды тирүүсүндө баркын билбей көз өткөндөн кийин баркын билдик. Кечээки эле Бакеевдин убагында көз өткөн Дооронбек Садырбаев окшогон кыйын Раматыл Аксакал аталарыбыздын баркын билбей, ошол кезде дагы жамандап жүрүп көз өткөндөн кийин баркын билип атабыз. Туугандар, Кыргыздын чугур эмес. Бул кандидат болуп чыкканга, ат салышканга мыйзамдуу укугуң бар. Менде шарт жок болуп турат. Эгер шартым болсо, албетте, каржы жагынан. Себеби 1,5 жылдан бери сот иши менен жүрөбүз. 6 ай түрмөдө чыктым, аны барыңыздар билесиздер. Тааныгандар, кызыккандар саясатка. Азыр үй камагындамын. Ар бир жума сайын сот.
Ошондуктан менде каржы жок, болбосо катышмакмын. Бул жерде утулуш маселе эмес, кеп анда эмес, кеп башкада. Мен утулуп калат элем деп, мен утат элем деп аны ойлобогула. Кеп башкада. Кыргызда жакшы сөз бар. Таранчыдан корккон эгин экпейт деп коет. Эмне иш кылсаң да корксоң, эч нерсеге жетишпейсиң. Эч нерсеге. Анан ар кайсы жактын башын чалып жүрө берген да болбойт. Эмнени баштадың, ошонун аягына жет. Чык. Күрөшмөйүнчө эч нерсеге жетпейсиң. Facebook'ta болсо отурабыз, бири-бирибизди мактап карап коюп, мен дагы көз салып коюп отурам. Албетте, ким пост жазса, мага плюс берип койгула. Же болбосо ким пост жазса, аны мактап, кайра бири-бирин жамандап, аны менен эч нерсеге жетишпейбиз. Кээ бирөө күлүп атат, шылдыңдап, ошол жерде. Кайсарына күлөт билбейм. Кыргызда жакшы сөз бар. Өлгөнүңдө күлөсүңбү дейт. Эми алардын өзүнүн деңгээлине, адамдык сапатына, иманына, адеп ахлагына жараша иш кыларын барыбыз билебиз. Урматтуу мекендештерим, мен айтып атам. Эгерде эл колдоп чыккан ким болбосун, мейли мен мурун жаман көрөмбү, жакшы көрөмбү, мен колуман келген жардамды бергенге даярмын. Чыныгы уул кыз, мамлекет үчүн күйөм, депутат болгондо элдин өкүлү болуп, кыргыз мамлекет үчүн мыйзамдарды иштеп чыгам, жазып чыгам, элге керектүү десе, жана кнопка баскыч эмес, чыныгы бийлик менен тиреше турган, кандай гана бийлик болбосун, адилеттүүлүктү талап кылган, акыйкатты талап кылган депутат болом десе, мен да колуман келишинче жардам бергенге даярмын. Мейли, албетте мен 100 000 деп акча бере албайм. Жана айтып атпаймынбы, 250 адам 1000 сомдон чыгарсак жетет болду. Ал миллион кетирип депутат болбой эле койсун ким болсо дагы. 3 округтан 3 бала кызды колдосок, бирөө утуп келсе да жетиштүү. Кээ бир айтышы мүмкүн, жогорку кеңешке урматтуу мекендештерим, эми сүйлөгөндөр аз деп. Мурунтадан эле ушундай 350 депутат кесте деле бир 20-30 сүйлөчү. 120 депутаттар кесте деле 10 сүйлөчү. Азыр 4-5 калды атасына. Азыр жок кесе. Керекпи бизге ушулардын? Же 6 санаман адамдарды, инвалидтерди баккандай эле багып жүрө бересиңерби? Азыркы депутаттар өздөрүнүн укугун коргой албай калды го. Элдин укугун койгула, өздөрүнүн укугун коргой алышпай калды. Кет десе эле кете бергенде эмне? Бийлик менен эрди катын болуп алды беле булар. Кечирип коюңуздар, катып айтсам. Ал өзүнчө органда, аны да эл шайлаганда, каалаган күнү кетирип алат. Себеби көбүнүн арты таза эмес. Ошондуктан кетип атышат. Же бийликке көз каранды, же бир байларга көз каранды. Урматтуу мекендештерим, келгиле таза адамды колдойлу. Кайдыгер болбогула. Анан баягы Сыймык Жапыкеев айтмакчы, үндүк окшобойлу. Кечирип коюңуздар, азыр шайлоодо 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом алам дебей, тескерисинче берип колдогула. Өнүккөн мамлекеттерде ошондой эмеспи? Кээ бир мамлекеттерде. 1000 сомду жок кылып деле жатпайбызбы? 500 сомду жок кылып деле жатпайбызбы? 5000 сомго чейин жөн эле. Андан көрүп таза балдарды элге көз каранды кылып, эл өкүлү кылып алсак, ошондо талап кылганыбыз оң. Эгерде эртең кандидат болуп чыга тургандар бийлик алып барса, же кандай бийлик болбосун, же байлар алып барса, акча төлөп, мына арты эмне болуп кетөөрүн жакшы билесиздер. Анда ошолорго көз каранды болуп, элдин менен эсептешпей, элдин үнүн укпай калат. Эгерде эл бүгүн колдобосо, анда эртең чыныгы патриот уул кыздар айла жок кошоматчы болот. Башка жолу жок. Себеби ошончо жыл окуп алып, алар иштеш керек. Эмне диплом 5 жыл окуп алып, базарда соода кылайын деп окуган жок да, туурабы? Мен дагы элим үчүн иштейин, мен дагы мамлекеттик кызматтарга барайын, мен дагы депутат болоюн деп окуду. Мен дагы бир элге жараган, камчыга сап, бычакка сап уул кыздардан болоюн деп окуду. Азыр Facebook'тан окуп алып күлөсүң кээде. Айлаң жок, кыжырың келип ыйлактайсың. Эмнеге? Эми көк бөрү улак деп коем. Сен көк бөрү деген азыр жок да, бөрүн тарткан эч ким жок, карышкырды. Бөрү карышкыр деп айтылат, туурабы? Азыр убакта эми ушу булак оюн ойногондорду кыргыздын бычакка сап, камчыга сап балдар деп айтат. Мындай сабатсыздын дагы, келжиректиктин да чеги болот да. Ал оюн, анда кыргыздын баары эле атка минет. Эр азаматтары, кыздар да минет азыр.
эми ойын ойногон жигиттин баарын бычакка сап дей берсек, бул акылга сыйбаган нерсе. Адилеттүүлүктү талап кылган, мамлекет үчүн башын канжыгага байлаган адамдарды, ошол Абдрахманов, Тыныстанов, Торонбек Садырбаев окшогондорду кыргыздын бычакка сап, мына ошондой адамдарды бычакка сап, кыргыздын чыныгы элиталары, же болбосо азыркы жаштардан ошондой чыкса, ошолорду айтышыбыз керек. Анан жок, мен баланчаны колдочу элем, мен Атамбаевчумун, мен Жапаровчумун, мен Ташиевчумун, мен Бакиевчумун, мен Акаевчумун, мен Мадымаровчумун, мен Текебаевчумун, мен Бабановчумун дебей, жок, жаңы кадрларды алып чыккыла. Бөлүнүп отурсак пайда чыкпайт. Эч кандай мыйзам бузуу жөнүндө мен сөз сүйлөбөйм. Бул жерде болгону мен чакырыгым жогорку кеңешке мыйзамдуу ат салышкыла деп атам. Анан эч кандай мыйзам бузулуп эсептелбейт. Мынакей, бул жерде митинг да жок. Болгону талапкерлигиңерди коюңуздар. Коркпогула. Рахмат барыңыздарга. Суроо жок экен. Айтып атпайм, мен өзүм катышмакмын, бирок каржы жагынан чын эле шартым жок. Болбосо эмнеден коркмок элек? Кээ бир айтышы мүмкүн, катышып утулуп атпайсыңар деп. Зато биз бир дагы баяртыбызда турган жок. Же бийлик турбай, таза элибиздин колдоосу менен, жараткандын буйругу менен, өзүбүздүн күчүбүз менен ат салыштык. Бирөө да бирдеме дей албайт. Мына таза адамдарды колдосоңуздар, эртең ал жерге барганда коркпой сүйлөй алат. Болбосо жанагы Атасовтай болуп ыйлап кетет. Мен тигиниге добуш бербедим беле, муга добуш бербедим беле деп эсептешип айла жок кетти. Көз каранды болгон адамдар мына ушундай болот. Өтүш өтпөш маселе эмес. Ойлонуңуздар. Бир округтан мен деле чыккым келет, бирок айтып өтпөйм, каржы жагынан шартым жок деп. Анан дагы ошо балдар кыздар чыксаңыздар, мен да жардам берем дедим, сөзүмө турам. Мына эртең документиңерди тапшыргыла. Акыркы күн Центризбиркомго алып барып, борборлук шайлоо комиссиясына алып барып тапшырыңыздар. Ким эл колдоп чыкса, кимди эл колдоп чыкса, мен да жардам бере алам. Колуман келишинче 1000 сомбу, каржы жагынан 2000 сомбу, 500 сомбу, аны мен Эм банкына айтса, добуш, то есть салып кое алам. Андан сырткары программасын жазганга же жетишпеген жагын жардам бергенге колуман келишинче даяр жардам берем. Менин WhatsApp номурумду айтайын, ушунча болду. Тез аранын ичинде чогуу жардам беришибиз керек, ким болсо да, кайдыгер болбогула. WhatsApp номурум 0700 84 27 08. Аты жөнүм Чыңгыз Капаров. Урматтуу мекендештер, бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болбойт. Корксоң дагы коен элет, коркпосоң да коен элет деп кыргыз элибиз бекер айтпайт. Качсаң да Кудай дейсиң, кууган да Кудай дейт. Туура, качкан дагы, кууган да Кудай дейт. Ансыгандай байларың дагы, мамлекет талкалап тоногондоруң да Кудай деп ат салышат. Колунда жок. Жылаңач баатырлар дагы эл колдосо, алар да Кудай деп ат салышат. Баргыла. Коркпогула. Анан ушул дагы бир нерсе айта кетейин, кечиресиздер. Азыр дүйнөлүк саясатты айтып баштоортушуп, YouTube каналдардан, Facebooktан отуруп алып, эксперт болуп атпайбы? Эми келжиректин да чеги болот да. Дүйнөлүк саясат тиякта согуш болуп атат, бул жакта минтип атат деп, аны сен чечесиңби? Акаевдин убагында Иракта дагы Америка менен Ирак не болду эле? Ошо Ирак талкап салган. Ал убакта да согуш боло берген. Адам баласы турган жерде дайым согуш болот. Анын бетин аралсын. Бизге кандай тиешеси бар? Аны бийликте отургандар чечет. Жөн эле бул программа элдин башын айланып үчүн тигинткиле, ана минткиле деп атпай, бир кемчөнтөйлөрдү чыгарып алып эксперт кылып жетишет. Сен өзүңдү оңдоп алчы биринчи. Аны бийликте отургандар кана ошон үчүн биз укук бердик да, туурабы? Алар сүйлөшөт. Анан дүйнөлүк саясатты айтып, тиги жак тигинтип атат, бул жак минтип атат, тигиндей болгула, мындай болгула дейт. Эми келжиректин дагы чеги болот да. Бизге акыл үйрөтөт. Мен жана бир ак полковник дейби, көрүп алып күлкүм келди.
чала була көрдім, андай болбойт. Геосаясатты Кыргызстанда отырған биз чеччидей болушат. Социалдык сеттерде ушак менен отуруп калышты көбү. Мындай болбойт. Минтип отурсак алдыга жылбайбыз. Бир саясатчы айткандай, кыргыздын күйүнгөн да сүйүнгөн да эки эле күн деген чын окшойт. Күрөшкүлө. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Ат салышкыла. Мен ушун үчүн чыктым бүгүн. Ал мыйзам жол берет. Кандидат болуп чыкканга муну бейилде отурганда да туура түшүнүш керек. Себеби алар айтып атат. Мынакей, эгерде мыйзамдуу келем десеңер деп атат, президент баш болуп. Хоть президентке салышасыңарбы, депутатка салышасыңарбы, шайлоого катышкыла деп атат, туурабы? Тиешелүү документтериңер, билимиңер бар болсо, ат салышкыла утуп чыккыла деп атат. Мен ошону гана айтып атам. Ошондуктан коркпой ат салышыңыздар. Рахмат. Болбосо бизди колдоп чыккыла. Мени көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кармаган орозоңуздар дагы бир жолу кабыл болсун. Элибизде тынччылык, токчулук, мамлекетибизде жакшылыктар болсун. Бар болуңуздар.